Өтіп түрмен жүріп кетсін да ұмыт та. Хорошо. Антып қолыңызды әрді байлығымыз сен, ұрбайлығымыз, Сен өлтірем деген жоқ. Ардан берек болса, зайбал шығармай кетшін да. Кім болса, Ардан берек бол. Алеши права қана мында қағаз айдеп права. Андай жоқ па екен, мен өмір алып көрдім. Не жол айдап жүрсің? Мен арақ жолы айдап жүрмін, Қытайға ошонд айдап жүрмін. Сілерден болған гаилерді бір екеуін өлтірейін. бізді Ана мына 2-3 машинаны сүзіп салып өлтірейін. Атайын ушундай бакалга келип туруп айдадыңыз ба? Тетека чөлна эркек. Чөсүн мушташат. Мушташайлы. Мушташпайм да мен. 5 декабрда болжол менен саат 20:00 чамасында Хобо бүлгүсүндөгү жүк ташуучу унаасынын айдоочусу майда жол транспорт кырсыгына учураган. Аталган айдоочу буга чейин айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылган. Кырсыктын кесепетинен жабыркагандар болгон эмес. Бирок окуядан кийин айдоочу өзүн абдан агрессиялуу кармап, монтировка көтөрүп, айланадагыларга "Мен сени өлтүрөм" деп коркуткан. Бишкек шаарынын МККБнын кызматкерлери келгенден кийин дагы айдоочунун агрессиясы күчөй түшүп, ал милиция кызматкерлерине залакка келтирүү ниети менен жолго чыкканын айткан. Наркологиялык текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча айдоочунун спирт ичимдиктерин колдонгону тастыкталган. Натыйжада транспорт каражаты атайын унаа токтотуучу жайга чыгарылып, айдоочунун өзү Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына киргизилген. Урматтуу айдоочулар, Бишкек шаарынын МККБсы бардык айдоочуларды жол кыймылынын эрежелерин так сактоого чакырат. Кызматкерлер жол кырсыктарын алдын алуу максатында профилактикалык жана рейдтик иш-чараларды жүргүзүп келет. Бирок ага карабастан айрым айдоочулар коомдук жолдорго мас абалда чыгып, өздөрүнө жана башкаларга коркунуч жаратышууда. Урматтуу айдоочулар, жол кыймылынын эрежелерин сактап, жоопкерчилик менен унаа айдооңуздар. 10 жылга кетейин. 10 жылга кетейин. Сапалы мен. Бакыт байкен начальник болуп үйрөдө. Ошо менен эле сүйлөшкөнсүң түшкөндө. Алеши права қана мында қағаз айдеп права. Андай жоқ па екен, мен өмір алып көрдім. Не жол айдап жүрсің? Мен арақ жолы айдап жүрмін, Қытайға да ошондо айдап жүрмін. Сілерден болған гаилерді бір екеуін өлтірейін. Бізді Ана мына 2-3 машинаны сүзіп салып өлтірейін. атайын ушундай бакалга келип туруп айдадыңыз ба? Мен бир өлтүрөм деп. Сен өлтірем деген жоқ. Бир-эки Ардан берек болса, зайбал шығармай кетшін да. ким болса Ардан берек бол. Бізде шуласың ғой, ардан берек бол. кандай болуш керек? Мен сәл ұрылған жоқ, ошақ айтқан жоқ. Бұл жақта камера тәтігі, начальнигім тұрады. Кайсы начальник? Хайбер бол. Басып. Ойбай, жүрмін, мен баламды қашпам. Тетека чөлна эркек. Чөсүн мушташат. Мушташайлы. Мушташпайм да мен. Эркек же мушташасың мен. Мушташпайм. Аз год мен сенден видео тартып, тетек артаңа тартып ал. Жоқ, сözүнгө күстейм. Аса мен куштан келем. Чегес байка батла. Ой, мен билбейм, мен койбойсуң да, сен тоголой. Кирген байка. Дос, Киргизсе. Күнчүрак жүрүзүккө жаманчылык каалабай эле мындай аман эсен процедураны баарын бүтүрөлү макулбу? Сураныч сизден, Антып колуңузду әрді байлығымыз сен, ұрбайлығымыз, жо мен сага эчтеке кылбадым. Антып мага кол көтөрүп байлығымыз. Макулбу? Мен сен өтүп түрмен чыгып кетсин да унут да. Хорошо. Бирок мен сен чак могу жерден чыкканмын. Sen turbanı ne kullanmasın? Хорошо. На, келиңиз. Стойго. Не иштейсиздер экен? Арак ичкенсиң? Нурланды иштеп кетчи болду мояка. Мен Камалаңыз, эчтеке камалаңыз. Yap oturunuz. Отурам, нормал жүрүп такылайт. Кириңиз. Азыркы учурда автоунаанын айдоочусуна карата тиешелүү протокол түзүлүп, оор жүк ташуучу автоунаасы айып короо кирди. Аталган айдоочу убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Канчалык биз профилактикалык иш-чараларды жүргүзөбүз, рейдтик иш-чараларды жүргүзөбүз кырсыктардын алдын алуу максатында, бирок ага карабастан, мыйзамдагы жол бербөөсүнө карабастан кээ бирки айдоочулар тилекке каршы мас абалында
унаа башкарып одоно жол кыймылынын эрежесин бузушат. Урматтуу айдоочулар, жол кыймылынын эрежесин так сактаңыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге бүгүн отчет берейин деп чыктым. Сиздерден чогулган акча 450 000 болду. Биз мындан 3,5 жыл мурун Ош-Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган. Башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ушу баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер. Дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 000 улар каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым, баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу балам дагы көптүн катарында басып ойноп кетүүсүн каалайм. Мен дагы кайрымдуу кылып коюңуздар, кайрымдуулукту сиздерден суранат. Башка балдардай болуп ойноп, күлүп жүрүүсүн каалаймын. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай, ушу смесь ичет, балам сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Мбанк 0300 Кутманбек С деп чыгат, өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуу кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат, алда өзүмдүн сиңдим. Кайрымдуу кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч, баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун.